радиосында жаңы күн. Иш күндөрү таңкы саат 9-да. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас радиосунун угармандары жана ошондой эле Манас каналынын көрөрмандары, биздин социалдык баракчаларыбыздагы байкап турган биздин замандаштарыбыздар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен жалпыңыздарга эң сонун күн тилейбиз. Сиздер угуп жаткан Манас радиосу экендигин дагы бир жолу жар салып айта кетебиз. Бүгүн күндөргө карата шаршемби жана бүгүн 28-апрель. Дүйнө жүзүндө эл аралык эмгек укугунун коргоо күнү катары белгиленет экен. Бириккен Улуттар уюмунун негиздөөсү менен ал эми бүгүн болсо биз сиздер менен биргеликте сиздердин суроо талаптарыңыздарга ылайык урматтуу угармандарыбыз бүгүн так ушул каржылык сабаттуулук тууралуу кечиресиздер. Сөз кылганга аракет кылабыз жана сиздер менен биргеликте атайын мейманыбызды чакырып келген элек. Мейманыбыз болсо Улуттук банктын өкүлү. Азыр мен сиздерге тааныштыра кетейин. Улуттук банктын каржылык сабаттуулук секторунун башчысы Тынчтыкбек Денисбаев биздин студияда. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктайбыз. Эмгекчилердин катарына киребизби же кирбейбизби? Албетте киребиз. Биздин сунушубузду четке какпай келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз негизи бүгүнкү жаңы күндүн эфиринде ушул мамлекеттик ипотека программасы тууралуу сөз кылалы деген боло элек. Так ушул ипотека тууралуу программада Улуттук банктын ролу жана милдеттери кандай болду экен? Ушуну айта кетсеңиз. Биз да сиздердин радиоңузга келип жатканыңыздарга аябай кубанычтабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө жана Улуттук банктын ишмердүүлүгү жөнүндө ушул темада багытталган бүгүн передача экен. Негизинен мамлекеттик ипотекалык компаниясы бул өкмөт тарабынан уюштурулган акционердик коом болуп эсептелинет. 100% өкмөткө баш ийет да. Улуттук банк мамлекеттик ипотекалык компания аткарып жаткан ипотекалык программанын негизинде коммерциялык банктар аркылуу ипотека кредиттери берилип жатканда, ошо коммерциялык банктардын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүп, инспекциялар жүргүзүп, тышкы көзөмөл жүргүзөт да. Түздөн түз мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзө албайт. Ошо мамлекеттик ипотекалык компания менен ошо долбоордун үстүндө иштеп жаткан, келишим негизинде иштеп жаткан коммерциялык банктардын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүп, ошо мамлекеттик ипотека компания тарабынан берилген ипотекалык кредиттердин мисалы үчүн өлчөмүн ушундай маалымат катары алып турат да. Демек, элдин баары эле мисалы үчүн жалпы жарандар эле көп биле бербегендер, сиз мен деле ушинтип ойлочумун, Улуттук банк деле караса керек деп көрсө, демек бул болгону гана коммерциялык банктардын гана үстүнөн көзөмөлдөй алат экенсиздер дагы. Абдан туура. Анткени мамлекеттик ипотекалык компаниясы ошо негизги банк мыйзамына, ошо башкы мыйзамына карата бул деген ошо көзөмөлдөөчү бир финансылык мекеме болуп эсептелбейт да. Ал деген мындай эгемендүү, мындай Улуттук банктын астында эмес, мындай өзүнчө эгемендүү өкмөт тарабынан уюштурулган мекеме болуп эсептелинет да. Анткени ал деген эң негизги максаты ошо өкмөттүн жана 2015-2020 жылдарга арналган арзан турак жай деген программасынын алкагында өзүнүн ишмердигин алып барат да. Андан сиз ошо айтып өттүңүз, негизи биз мындай кайра кайталабай эле коелу, анан айта кетсеңиз. Ушул эки сиз айтып атпайсызбы, арзан турак жай деген программасы боюнча иш алып барып жатабыз депчи. Анан ошол эркинде кандайдыр бир көйгөйлөр болдубу? Анткени 5 жылды камтыган бир программа экен. Калк кандай кайрылды? Сиздер өзүңүздөрдүн мекеме катары ошол көйгөйлөрдү алып көрүп, мондай кылса болчу да экен деп сунуш бердиңиздерби, берсеңиздер кайсындай сунуштар берилди? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Эң алгачкы ошо программа иштелип жатканда, албетте Улуттук банкта өзүнүн салымын кошуп, ошо программанын негиздерин, схемаларын, методикасын карап чыгып, өз сунуштарын дагы өкмөткө жолдогон болчу. Ошонун негизи мындай аябай жакшы бир программа чыгып, жеткиликтүү ошо бюджетте иштеп жатканда, бюджет тарабында иштеп жаткан биздин мугалимдерибиз, медиктерибиз жана башка биздин ошо бюджет тарабында кесибин аркалап жаткан биздин жарандарыбыз ошо
мик аркылуу арзан баада мындай турак жайларга өзлөрүнүн кыялдарын ашырып ушу бир ишке ашырып ушу бир мындай турак жай менен камсыздандырды да. Арзан баа дегенде эми мисалы үчүн коммерциялык банктардын ипотекага арналган кредиттик продукттарына салыштырмалуу абдан эле арзан болуп эсептелинет да. Анткени мисалы үчүн коммерциялык банктар 16-18% берип атса ипотекалык кредиттерди, мик аркылуу бир 8%-дан 10%-га чейин берип жаткан кредиттер болуп жатты да. Негизги максаты ушу бюджет сферасында иштеп жаткан биздин жарандарыбыздын айлык маянасы мындай көп болгондуктан ошо негизи ошо арзан турак жай менен камсыз кылуу ошо максат болчу да. Ушул максатты ишке ашырып жаткан ушу мамлекеттик ипотека компания болуп келет бүгүнкү күндө. Ушул жыл аралыгында сиздерге мындай мен көйгөйүм болуп атат, мен муну жердин чече албай атам деп кайрылуулар болдубу? Негизи жарандар арасында негизи ошо процедуралары, схемалары ошо кредити берилип жатканда мик аркылуу бул негизинен баардык керектүү документтерди топтоп ар бир жараныбыз ушу өзүнүн мисалы үчүн мэриягабы же акиматка кайрылып списокко туруп жана комиссиядан өтүп ушу мик аркылуу жеңилдеткен ипотека кредиттик продукттарына ээ экендигин тизмесине кирип анан кийин коммерциялык банктарга кайрылат да. Коммерциялык банктарга кайрылганда башка мисалы үчүн насыя алуучулар катары эле өзлөрүнүн мисалы үчүн истеген жеринен справка алып келип, өзлөрүнүн мисалы үчүн айлык маянасы жөнүндө маалыматты чогултуп, үй бүлөсүнүн курамы боюнча маалыматты чогултуп, же өзүнө катталбаган бир турак жай үйлөрү катталганбы же катталбаган деген бир маалыматты далилдеп келип, мындай ирет катары эле коммерциялык банкка кайрылат да. Коммерциялык банк карап чыгып, ошо баардык документтери туура келсе, ошо бөлүнгөн бюджеттин ичинде ипотека продуктусун бөлүп берет да. Эми жаралган көйгөйлөр ошо мындай кредит ошо ипотеканы төлөө маселесинде болушу мүмкүн. Мүмкүн бир кандайдыр бир тастыктоочу бир документтери мүмкүн жетпей калса, ошо боюнча мындай кайрылып жарандар ошо мындай өзүнө бир суроолорун чечкенге кайрылып жаткан көйгөйлөрүн чечип алууга мисалдар болгон да, мисалы үчүнчү. Анан ушул өткөн жылда биз үчүн эмес, жалпы эле дүйнө үчүн өзгөчө оор жыл болду. Менин оюмча биздин мамлекет үчүн дагы оор жылдардын бири болду болуш керек, анткени бизде өкмөт алмашуулар болду. Анан жалпы жарандарыбыздын дагы аябай оор учурларды баштан өткөрдүк дегендей. Ушул пандемия учурунда калктын дагы ошол финансылык, каржылык сабаттуулугун жогорулатуу үчүн кандайдыр бир нерселерди ойлоп, кандайдыр бир нерселерге кылганда кандай кызматтарды ойлоп табууну же болбосо көйгөйдөн жолдон ушундан чыгып кетиш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуздар, жана кандай иштерди алып бардыңыздар сиздердин? Эми калктын каржылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында атайын да мындай өкмөттүк программа бекитилген болчу 2015-2020 жылга да, 2016-2020 жылдарга чейин. Эң биринчиден негизи ушу кредит алууда биз айтат элек терең бир анализ жүргүзүп, кайсы максатта кредит алып атсаңыздар, ипотека болобу же керектөөчү кредит болобу, өзүңүздөрдүн финансылык мүмкүнчүлүгүңүздү анализдеп, берилген убакытта кайрадан кайтарып бере аламбы деген бир суроого так жооп алып туруп, анан кийин ушу кредитке кайрылса бир кийинки убакыттарда эч кандай бир көйгөйлөр жаралбайт эле да. Ошондуктан албетте биринчиден биз жарандарыбызды ушу үй бүлөлүк бюджетти түзүүгө, өзлөрүнүн чыгашаларын жана кирешелерин
так айкын анализдеп ошону кредитти төлөө үчүн кудуретим алыс жетет экенби деген бир суроолорго жооп берип туруп анан ошол кредиттерге кайрылса жакшы болмокчу да. Албетте эми былтыр дагы биз ушундай коронавирус илдетине дагы душар болуп калдык. Анын негизинен ошо коммерциялык банктар жактардан көптөгөн мындай бир сунуштар келип түштү да өзлөрүнүн кардарларына. Ипотекалык кредит болобу же керектөөчү кредит болобу кандайдыр бир жеңилдиктерди берипчи өз тарабынан. Бул деген ошо төлөө мөөнөттөрүн узартуу болобу, негизги суммасы мененби же проценти боюнча төлөө мөөнөттөрүн пролонгациялап 3 айга жылдырып, 6 айга жылдырып, ошо ар бир кардардын өз мындай ситуациясына байланышкан, өз финансылык мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөрүнө байланышкан бир жеңилдиктерди көрсөттү да. Мисалы үчүн ошо төлөө убактарын жылдырып, же убагында төлөнбөй калса пеня штрафтарды же комиссияларды албай, жана ошо убактынан кечигип төлөнүп калды деген маалыматты да бергени дагы негизи бул деген ошо коронавирус илдетинин аркасынан ушундай бир убактылуу төлөнбөй калды деген бир мындай негиздерди коюп, жана кредиттик бюрого маалымат берип жаткан ушундай учурлар болду да. Анан сиз өзүңүз канча жылдан бери иш алып барасыз бул тармакта? Улуттук банкта негизинен ошо бир 15 жылга чукулдап калды иштеп жатканыбыз. Анда сиз ушул биздин калктын өзгөчө менталдык өзгөчөлүгүн да байкасаңыз керек, Анан негизи эле сиз айтып жатпайсызбы, бюджетиңизди карап көрүп, анан кредит алыңыз, анан алыңызга караңыз депчи. Ошол эки айткандыгыңыз канчалык деңгээлде өзүнүн максатына жетет, же болбосо балким элдерди бул сабаттуулукту үйрөтүүдө бир башкача бир нерселерди ойлоп табыш керек деп ойлобойсузбу? Үйрөтүш үчүн жолдор мындай түшүндүрүү иштерин башкача. Атайын түшүндүрүү иштери биз деген мисалы үчүн атайын окуу мисалы үчүн куралдарын иштеп чыктык. Сабактарды өтүп жатабыз, мектептерде болобу, мектепке чейин кружоктордо болобу, жана студенттер менен дагы, жана биздин мисалы үчүн жаш муундарыбыз менен, биздин улгайган адамдарыбыз менен дагы түздөн-түз мындай адресина ошолордун мындай керегине байланыштуу бир продуктуларды издеп таап, мисалы үчүн социалдык тармактардан мисалы үчүн видеороликтерди жаратып, газеталарга же мисалы үчүн жалпыга да маалымат берүүчү каражаттарды, статьяларды жазып, дайындап, буклеттерди таратып, жана атайын биз ошо Финсабат аттуу атайын маалымат порталында түзгөнбүз да. Ар бир жараныбыз ошо Финсабат /KG деген вебсайтка кирип, өзүнө кандай бир маалымат керек болсо, ошо финансылык продуктулар боюнчачы, банк продуктулары боюнча, кредит болобу же аманат болобу, же бир которуу системалары боюнча бир суроолор болсо, түздөн-түз ошо Финсабат /KG деген вебсайтка кирип, көптөгөн маалымат алса болот да. Сиздердин ошол секторуңуздардын аты да аябай жакшы экен да, мындай каржылык сабаттуулук депчи. Анан алдыда эми сиздер мындай биз мисалы үчүн эртеңки күнүбүздү пландап, анан бюджетибизди ошого жараша ойлонсок, сиздер болсо 10 жыл, 5 жылга максаттарды койсоңуздар керек да. Кандай кеңештерди берет элеңиз калкка? Алдыда дагы кандай күндөр болушу мүмкүн деп ойлойсуз өзүңүз, адис катары? Эмнеге даяр болушубуз керек? Былтыркы жыл бизге түздөн-түз аябай жакшы бир үлгү болду. Кээ бир адамдар мисалы үчүн карантинде үйдө отуруп, мындай же жумуштан бир айлык майын албай калса, ошо элементарно мындай бир продуктуга каражаты жок калат экен да, азык түлүккөчү. Ошондуктан эң биринчиден келиңиздер, биз каражаттарыбызды мындай сарптоого, тарбияны көп жумшайлык. Аманат ачып, ошо өзүбүздүн акчабызды жөндөн мисалы үчүн
үйдө кармабастан бир өзүн өзү иштетүү, мисалы үчүн банкка кайрылып аманата чабасызбы, же бир акция же облигация же бир кандай бир инвестиция жасайбызбы, анткени эртеңки күндө дагы биз бир кирешелерди дагы киреше булактарын да камтыш керекпиз да. Ошондуктан алган акчанын баарын, тапкан акчанын баарын бүгүн коротпостон биз деген бир жок дегенде 5 айлык, 6 айлык бир мындай каржылык капчыкты түзгөнгө аракет кылалык да. Ал каржылык капчыкты түзгөндө да жөнүнө түзүп койбой, ошо каржылык капчыгыбыздын жаткан акчаларыбыз дагы иштеп өзүнө бир туумдарды жасап турса дагы жакшы болот эле да. Ошондуктан ар бир жараныбызды мен чакырат элем. Келиңиздер, биз инвестиция, мисалы үчүн бир инструменттерин изилдеп, акчаны сарптоого жана акчаны үнөмдөгөнгө да пайдаланганга аракет кылышыбыз керек да. Ушул жакшы айттыңыз да, үнөмдүү пайдаланганга депчи. Бирок мындай карап келсеңиз, ушул Дүйнөлүк банктын берген маалыматына караганда Кыргызстандын калкынын көп пайызы жакырчылыктын четинде жашайт деген нерселерди айтып жатат. Анан сиз айтып аткан нерсе бул каржыбыз, эгерде кичине каражатыбыз бар болсо, аны туура пайдаланганга аракет кылышыбыз керек экен деп ойлоп жатам да. Анан чын эле мындай элдер деле отуруп алып ойлонушса керек, бул улуттук банктын ишмердүүлүгүн жакшы түшүнө билбеген кишилер. Анан негизи эле сиз ушундай банктан келген кишилерден сурашат болуш керек, акчаны кантип табыш керек, анан эмне кылыш керек деп. Анан сиз мындай жөн эле өзүңүз ушул Кыргызстандын жараны аттуулуу катары кандай деп ойлойсуз, кантип чыгып кетсе болот деп ойлойсуз? Ушундай азыркы күнүбүздө болуп турган жалпыбыздын эле көйгөйлөрүбүз, мисалы үчүн баардык баалар өсүп атат. Сиз айтып атасыз, проценттери балким коммерциялык банктар азайтып бергенге аракет кылышты деп, бирок кайра эле берки калкты уксак, алар мурункуларын эле бөлүп, кайра мурунку алдыда төлөнүүчү айлардын үстүнө кошуп коюшту. Андан да көбөйүп кетти деп өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып жатышат. Сиз өзүңүз ушу жөн эле жаран катары кандай деп ойлойсуз? Кантип чыгып кетсе болот бул көйгөйлөрдөн? Эмне кылса болот? Эми бул айтылып жаткан көйгөйлөр биздин жашоо турмушубузда күнүмдүк эле мындай суроолордун иретине деле кирсе керек. Анткени ушу кредиттеги боюнча же проценттерди мындай азайтуу боюнча маселелер кече да болгон, бүгүн да болуп жатат, буюрса эми келечекте да боло берет окшойт. Бирок эми ошону чечкенге аракет кылышыбыз керек. Негизи ар бир жаран, мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, жакырчылыктын астында көбүнчөсү жашап жатат депчи. Эми ар бир адам дагы издениш керек окшойт. Мисалы үчүн бир эле өнөрчүлүктү өркүндөтө бербей, мүмкүн башка бир чөйрөдө аракет кылып, жаңы бир мисалы үчүн башка кесипти өркүндөтүп дагы, мисалы үчүн иштеп көрсө дагы болобу? Издениш керек да, издениш керек. Кээ бирлер ушу банк системасында иштейм деп кесибин тандайт экен. Аякта мындай туруктуу болгондуктан сиз айтып атасыз, айткан оңой деп. Бирок ар бир жарандын, ар бир иштин дагы өзүнүн бир суроолору, көйгөйлөрү. Ошондуктан аларды чечкенге бир аракет кылыш керек, издениш керек. Биз да мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошо өзүбүздүн деңгээлибизди көтөрүп, кошумча бир жөндөмдөрдү алып, ошолор аркылуу жаңы бир кирешелерди туудурганга аракет кылып жатабыз. Анан азыр кайра биздин өзүбүздүн темабызга кайта турган болсок, сиз айтып калсыңыз, үстөк пайыздарды азайтуу тууралуу элдерден, калктан талап түшүп атат депчи. Ушул пайыздарды түшүрүү канчалык деңгээлде реалдуу деп ойлойсуз? Эми бул деген, мисалы үчүн, арзан турак жай программасы бул өкмөт тарабынан сунушталган, кыргыз өкмөт тарабынан сунушталган программа болуп келип жатат. Ошо негизинен ошо мындай схемасын карап көрсөк, ошо минималдуу түрдө түзүлгөн пайыздык ченемдер алынган да. Башында ошо 8-10% менен берилип жатса, ошо МИК аркылуу ипотекалык кредиттер бир ирет дагы мындай арзандатуу болуп
түшкөндө, мисалы үчүн 2020-жылы андан мурун да бир аз болсо да, мисалы үчүн 1% да түшүрсө, ошондой аракет иштерди жасап келишкен бул МИК тарабынан дагычы. Мисалы үчүн эң биринчиден мисалы үчүн 8% алсаңыз, аларды мисалы үчүн 7%га түшүрүп, кайрадан жаңы график түзүп берип, ушу жарандарга бир жеңилдиктерди көрсөтүү аракеттерин дагы МИК тарабынан жасалган да. Албетте бул деген эми бир күндүк маселе эмес, анткени негизи бул программа, анын мисалы үчүн иштеп жаткан механизм, схемалары дагы өкмөт тарабынан бекитилип, жогорку кеңеш тарабынан дагы бекитилип берилген механизмдер да. Бир ирет дагы бир мындай жаңы демилгелер көтөрүлүп жаткан болчу, ушу кантип ушу 7-8%, мисалы үчүн 4-5%га чейин түшүрө алабызбы дегенчи. Ошондой бир демилгелер көтөрүп, ошол ишинин өкмөт тарабынан иши алып барылып жатылган мага дагы бир белгилүү да. Буйруса эми мүмкүн реалдуу болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Мүмкүн жетишебиз деп. Мен айта албайм так. Бирок ошонун үстүнөн мындай иштер жасалып жатат да. Аракеттер көйгөй белгилүү болгондон кийин ошонун үстүнөн мындай сөзсүз түрдө өкмөт тарабынан иштер алып барылып жатат да. Улуттук банктын ошо каржылык сабаттуулук секторунда алдыда коюлган максаттар кандай иштерди алып барасыздар? Алдыда кандай максаттар коюлду, пландар коюлду? Ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Эң биринчиден ошо калкка мындай кеңир маалымат берүү. Ошондуктан жанагындай маалымат порталы иштелип чыккан. Анын үстүнөн бүгүнкү күндө мисалы үчүн баардык ишмердүүлүк мындай онлайн түрүнө өтүп жатпайбы? Ошондуктан биз бир мобилдик бир тиркеме иштеп чыксакпы деген бир ой менен азыр алектенип жатабыз. Анткени ар бир жараныбызда дагы мындай гаджеттер бар. Мисалы үчүн кээ бирлөр компьютер аркылуу вебсайттарга кире албаса, бирок уюлдук телефон аркылуу сөзсүз түрдө бир тиркемени жүктөп алып, мисалы үчүн кредит жөнүндө, финансы жөнүндө, банк тутуму боюнча өзүнө кеңир маалымат алат да ишенебиз да. Анын мисалы үчүн ушу негизги бүгүнкү приоритеттерибиз дагы ушу жаш муундар болот деп айтып кетсек болот да. Канчалык биз жаш муундарыбызды ушу финансылык сабаттуулугун жогорулатсак, келечекте мындай ушу финанс системасында бир көйгөйлөр азыраак болот деген ишенимдебиз да. Демек, мобилдик тиркемелерди күтүп калсак болчу да экен да. Анан буюрса жакында болуп калат экен да. Чыдамсыздык менен күтөбүз. Урматтуу угармандарыбыз, эскертип айта кетели, азыркы учурда биздин жаңы күн программабызда Улуттук банктын каржылык сабаттуулук секторунун башчысы Тынчтыкбек Теңизбаев келип сиздер менен биргеликте маек курууда. Дагы бир жолу эскертип айта кетели, эгерде суроолоруңуздар бар болсо, албетте биздин социалдык тармактардагы жүрүп жаткан ошол эки берүүбүздүн астына же болбосо купуя кат аркылуу жөнөтүп койсоңуздар болот. Анын баардыгын биз өз даректерине жеткирип жана тиешелүү адис менен сөз кылганга аракет кыла бермекчибиз, урматтуу биздин угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз. Тынчтык мырза, айта кетсеңиз, мындай сиз айтып атпайсызбы, приоритеттерди өзгөртөбүз, жаш балдарды өзгөртөбүз деген мындай акылдарды азыртадан беришибиз керек, тарбияны азыртадан бериш керек депчи. Анан балким мектептердеби же башталгыч жанакы бала бакчалардабы кандайдыр бир сабак киргизиш керекпи деген сыяктуу сунуштарыңыздар болду беле, же бул кандай иштер аткарылып барып жатат ошолда тиркемеден башка? Албетте, ушу айтып кетпедим беле, 2016-2020 жылдарга карата ушу финансылык сабатты жогорулатуу программасын алкаганда билим берүү министрлиги менен чогуу Улуттук банк тарабынан атайын 3 сааттык жана адам жана коом деген сабагына ошо финансылык сабаттуулук темасында сабак киргизилген да. Мен бул деген эми ортомчу класстан жогору класстарга сабак берилет да. Андан тышкары ушу программаны алкаганда биз деген көптөгөн мисалы үчүн эл аралык финансылык уюмдар менен дагы кызматташып, мындай жакшы ийгиликтерге жеттик да. Мисалы үчүн мугалимдерди дагы ушу финансылык сабаттуулук сабагын мындай современный түрдө, мындай онлайн түрүнө
сабак берүүнү дагы мындай тренинг өткөзүп, жана ошо мектепке чейин дайындоо кружокторунда дагы 12ден ашык атайын мугалимдерди дагы тренингден өткөргөнбүз да. Мектепте иштеген мугалимдердин саны 600 мугалимдерди биз дайындадык да, ошо 5 жылдын ичиндөчү. Ошо финансылык сабаттуулук темасын мындай жогорку деңгээлде сабак өткөрүү үчүнчү. Андан тышкары атайын 10-11 класстарга арналган 3 китептен турган финансылык сабаттуулуктун мисалы үчүн ачкычы деген окуу курал иштелип чыккан да. Ошо окуу куралдарды жыл сайын типографиядан өткөзүп чыгарып, биз ушу мектептерге кыргыз тилинде, орус тилинде мугалимдерге дагы, окуучуларга да ошолорго жеткизип беребиз да. Ошонун негизинде алар сабак өтүшөт. Бул окуу куралдарынын электрондук форматта бар болдубу? Биз эгерде мындай ала албасак да интернет аркылуу көрүп окусак болобу? Албетте, мен жана жогоруда айтып кеткен Финсабат KG деген маалымат порталында ошо окуу куралдары да жайгаштырылган. Биринчиден ошо регистрация өтүп, анан ошо окуу куралдарга мындай мүмкүнчүлүк алсаңыздар болот да. Мүмкүнчүлүк алып, копи-паст кылбасак болобу? Алар деген электрондуй форматта көчүрө албайсыздар да, бирок окуганга, таанышканга мүмкүнчүлүк бар. Автордук укуктун баары корголгон дейсиз. Албетте. Анан азыр биз мындай карап атпайбызбы? Күнүбүзгө окшошпойчу. Анан алдыда азыркы учурда ковид пандемия болуп, Европа өлкөлөрү же болбосо башка мамлекеттердин баардыгы карантинге кетип атышат. Анан сиздер ушул эки элдердин ошо банктагы иштерин азайтыш үчүн аяка барып мындай бетме-бет көрүшүп сүйлөшүш үчүн эмес, тескерисинче ушул сиз айткандай электрондук же болбосо гаджеттердин же болбосо тиркемелердин максатында иш алып барыш керек деген өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Мындай тиркемени ойлоп тапканга аракет кылып жатабыз депчи, мындай элдерге сабаттуулукту түшүндүрүп бериш үчүн деп. Кеч калаган жоксуздарбы бул ишти баштоодо? Жок, эмнеге кеч калмай? Анткени ушул былтыртан баштап негизи бул деген долбоор да. Бир долбоорду ишке ашыруу үчүн да ар бир мындай кичине убакыт да керек экен. Ага мисалы үчүн тиркемени иштеп чыгыш үчүн дагы каражат керек, мисалы үчүн каржылоо керек да. Ошо булактарын издеп, негизи ошо бир жарым жылдан ашык ошо тиркеме иштелип жатат. Анткени аны иштеп чыккандан кийин дагы мындай бир өзүнүн бир этабы болот экен. Мындай тест баскычтары болот, тест түрүндө да өтүп, анан кийин мындай көбүрөөк мындай элге жетиш үчүн аларда сөзсүз түрдө жана Apple Store же Play Market, Google'га жүктөш үчүн дагы алардын да бир төлөмдөр бар. Требованиялар бар. Талаптары ошолорду баарын өтүп жатат бүгүнкү күндө процедураны. Жакынкы арада биз ошо презентациясын күтүп жатабыз. Буюрса ар бир жараныбызга жеткиликтүү болот деп ойлойбуз да. Кызыктуу болот го. Аябай күтүп жатабыз биз дагы. Анан убактыбыз тарып бара жаткан чагы, сиз ушул азыркы учурда жылдын аягы болуп, окуу жылдын аягы биз студенттер болобуз деген да жаштарыбыз болгон жатат, мектепти бүтүрүүчүлөр дагы бир айдан кийин буюрса даярданып башташат. Сизге эркин микрофон берели. Кандай кеңештерди берет элеңиз, же болбосо мен сизге кайсы суроолорду сурабай калдым, эмнени айтайын дедиңиз эле? Сизге эркин микрофон. Биринчиден ушул темада программа даярдаганыңыздарга мен ыраазычылык билдирип кетем. Анткени ошо финансылык же каржылык сабаттуулук деген акыркы күндө да аябай актуалдуу болуп жатат. Ошо баардык жарандарыбызды ошо чакырмакчы элем. Келиңиздер, көп маалымат алганга, өзүбүздүн жөндөмдөрүбүздү өркүндөткөнгө, финансы темасына жакшы көңүл көрүп, өзүбүздүн кирешелерибизди көбөйтүп, чыгашаларыбызды күндөн күнгө жасып, мисалы үчүн бюджет түзүп, план түзүп, келечекте. Кечиресиз, ушул жерден ушул план түзүп, ушинткен чын эле иштейби? Албетте иштейт.
мисалы үчүн сиз күнүгө мүмкүн бир керексиз бир сатып алуу жүргүзөсүз. Мисалы үчүн кетип баратып эле мүмкүн мисалы үчүн бир кофе ичким келди деп, мисалы үчүн 50 сом 100 сомго кофе ичип коесуз. Мүмкүн сиз бир ай жазып көрсөңүз, бир айдын ичинде мисалы үчүн 50 сомдон эле бир 30 жолу кофе ичсеңиз 1,5 сом сарптап коет экенсиз да. Мүмкүн бул 1,5 сомду өзүңүздүн аматыңызга салып койсоңуз, мисалы үчүн жумушка келип же суу ичип же мисалы үчүн такси менен жүрбөй, жакын жер болсо жөө басып өзүнүн ден соолугуна да пайдалуу болот да. Ошол акчалардын да үнөмдөөгө аракет кылсак, биз бир айдын ичинде бир жакшы эле бир сумманы жазганды туура көрөсүз, жазып көрөйүнчү. Айдын башында эле баштагандан кийин унутуп калчу элек. Мисалы үчүн ушу уюлдук телефондордо дагы көптөгөн бир тиркемелер бар да. Өзүңдүн күнүмдүк бюджетиңди түзүп алып, мисалы үчүн кайсы жака сарптасаң, ошо жазып турсаң, айдын аягында мындай анализ жүргүзүп көрсөң болот да. Кайсы мисалы үчүн чыгашаларды сөзсүз түрдө жасашым керек, кайсы чыгашалардан мындай баш тартып койсом болот. Кайсы чыгашаларсыз жашаса болот, мисалы үчүн. Мисалы үчүн коммуналдык төлөмдөрдү сөзсүз түрдө төлөш керекпиз. Мисалы үчүн балдардын окуусуна да төлөш керекпиз. Мүмкүн мына күн жылып калды, машина менен жүрүүнүн деле касиети жок окшойт бүгүнгү күндө. Мисалы үчүн шаарыбыз кичинекей эле го, жарым саатта мисалы бир жерден экинчи жерге жетип алсак болот. Бул деген ден соолукка да пайдалуу болот. Кичине басасыз, таза аба менен дем аласыз. Таксиге кетирген акчаны чөнтөктө калат да. Ошондуктан жазыңыздар, анализдеп жүргүзүңүздөр. Анан кийин ошо бир булактарды таба баштайсыз. Кайсы булактардан ошо аманат топтосом болот дегенчи. Сөзүңүздү бөлүп койдум окшойт, эркин микрофон бергемде негизи сизге кечиресиз. Рахмат, ушу бул деген ушу көйгөйлүү маселе болуп окшойт, ошондуктан сиз да сурап атасыз. Кайрылуу улам. Ошо келиңиздер. Акча каражатын топтоого аракет кылалык. Келечекте бир финансылык максаттарды коюп, ошолорго жетишкенге мындай түздөн түз мен колдойт элем. Мисалы үчүн ар бир жарандын, ар бир адамдын бир максаттары бар. Ал максаттарга жетиш үчүн албетте ошо финансылык план түзүш керек да. Туура план түзүп алсак, максаттарыбыздын баарын, кыялдарыбыздын баарын орунда табабыз деп ишенем. Чоң рахмат, урматтуу армандарыбыз. Бүгүн сиздер менен биргеликте Улуттук банктын каржылык сабаттуулук секторунун башчысы Тынчтык Тенизбаев менен сиздер менен биргеликте маек курганга аракет кылдык, урматтуу армандарыбыз. Сиздин да биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Саламат болуңуздар. Ден соолукка каалайбыз, ооруп калбаңыздар. Ал эми урматтуу угармандарыбыз, эгерде сиздер дагы сыртка чыгып бара жаткан болсоңуздар, мейманыбыз айтып өткөндөй, жакын жерге бара турган болсоңуздар, анда жөөлөп жеткенге аракет кылыңыздар. Бирок ошол учурда бетиңизге маска кийгенди, социалдык аралыкты жана өздүк гигиенаны акылдан чыгарбаңыздар, жана ден соолугуңуздарга бекем караңыздар. Себеби азыркы учурда ооруп калсаңыз, ал дагы көп каражатты талап кыла тургандыгын эскертип айта кетели. Кайрадан эфир толкундан көрүшүп угушкуча чакта аман болуңуздар, жана ар дайым биздин О толкунда биз менен бирге болуңуздар. Түрдүү темаларды адистер